Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Маданият жана маалымат министринин орунбасары Нуржигит Кадырбеков менен министрликтин маалымат жана жалпы байланыш департаментинин директори Салкын Сарногоева бүгүн журналисттер менен жолугуп, аймактардагы маалымат каражаттарын реформалоо менен үн алгысын алгы түйүндөрүнүн мамлекеттик тилде чыгарган программалар тууралуу айтып берди. Советтик мезгилде Кыргызстандын ар бир районунда өз алдынча гезит чыкчу. Алан редакцияларында атайын билими бар журналисттер эмгектенген. Айрым облустук гезиттер Бишкекте чыккан басмалардан кем калчу эмес. Кээ бир ири ишканаларда өз гезиттерин чыгарчу. Эгемендик жылдарында болсо аймактардагы маалымат каражаттары кыргыз бийлиги үчүн баш ооруга гана айланды. Маселе каражат башка тармактардан артканда гана билим берүү же маданият тармагына бөлүнгөн сыяктуу өтө аз болуп жатканы менен байланыштуу. Ошондуктан жергиликтүү маалымат каражаттарын өнүгүүсү өтө төмөн деңгээлге түшүп кеткен жана аймактардагы журналисттер аким губернаторлорду же башка акчалуу адамдарды тейлеп жан багып калган жана маалыматтын өзүнүн сапаты менен аны таратуу өтө начарлаган. Гезиттерге караганда телеканалдар салыштырмалуу өнүккөн, анткени алардын рекламасы да кымбатыраак, жергиликтүү бийликке да алар керегирээк. Бирок жаңы маалымат баары бир кечигип чыгат. Интернет болсо гезиттерге жардам бергени менен жергиликтүү телеканалдарды өтө жаман абалда калтырды. Анткени Бишкектин же Москванын телеканалдарын телефон аркылуу көрүү мүмкүн болгондо алардын кереги жок болуп калууда. Ошондуктан Маданият министрлиги аймактардагы гезит, радио жана сыналгы түйүндөрүн бириктирип, ар бир дубанда бирден ири мультимедиа борборлорун түзүүгө аракеттенип жатканын түшүнсө болот. Азыр региондордо 35ке жакын райондук жана 10дон ашык облустук гезит, андан тышкары бир нече телеканал бар экен. Алардын баары 7 регионалдык борборго топтолуп, алардын алкагында радио, сыналгы, интернет-сайт, пресс борборлор түзүлмөкчү. Основная цель наших... Биздин реформанын негизги максаты элге жаңы жана сапаттуу маалымат жеткирүү. Бул реформанын негизги талабы болсо, жаңы түзүлүп жаткан медиа центрлер, бул мультмедиа борборлор өздөрүн өзү актоого тийиш. Алар мамлекеттик бюджеттен каржыланбаш керек. Биз жакшы түшүнөбүз, кайсы бир маалымат каражаты бюджеттен акча алса, ал куурчак болуп калат. СМИ финансируется из бюджета, она становится карманным. Дагы бир чоң маселе аймактык гана эмес. Бишкекте иштеген телеканалдардагы программаларынын 50%дан ашыгын мамлекеттик тилде чыгара албай жатканы. Телеканал жана сайт ачуу же гезит чыгаруу азыр өтө эле оңой болуп калды. Анткени өз программаларын даярдабай эле башка бир өнүкүн ретрансляция кылуу оңой. Азыр Кыргызстанда расмий каттоодон өткөн 100га жакын телеканалы бар экен. Бүгүнкү күндө маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти тарабынан колдонулуучу технологияга карабастан аналогдук берүүдө жана берүүнүн санариптик пакетинде телерадио каналды жайгаштырууда 765 уруксат кагазы берди. Алардын ичинен 132си 92 телеканал, 40 радио канал, телерадио уюмдарга жана 633 телерадио берүү операторлоруна берилген. Сыналгы түйүндөрүнө караганда өлкөдө 2-ден ашык телеканал катталганы өтө кызык. Алар өз эфирин кантип толтурушу мүмкүн? Эң жөнөкөйү кош тилдүүлүктөн пайдаланып, Орусиянын кайсы бир каналдарынын программаларын жаздырып алып кайталай берсе болот. Мыйзам бузбай эле десе, ошол орусиялык каналдар менен келишим да түзсө болот, анткени алар өздөрү ошого кызыктар. Биринчиден, аны менен орус тилинде сүйлөгөн жана аны уккан адамдардын саны көбөйөт. Экинчиден болсо, маданий же социалдык программалар менен кошо орусиялык каналдар кыргыз көрөрмандары арасында өз пропагандасын жайылта алат. Көпчүлүк учурда ошол себептен негизги эл алык маселелер боюнча Кыргызстан жарандарынын пикири Москваныкы менен төп келишет. Аны менен улуттук кызыкчылыкка шек келер келбеси эч кимди ойлонтпойт. Ошондо саламат калыңыздар.